Assalamu алейкум, кадырлуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кушубак кечиңиздер менен. Саламатсыздарбы, урматтуу достор, урматтуу күйөрмандар. Кайрадан сиздер менен салам Кыргызстан. Жалпыңыздарга жакшы маанай каалайбыз. Албетте салам Кыргызстан, кайрадан сиздер менен баарыңыздарды көгүлтүр экранга жакын чакырабыз. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, адатка айланган эле биз сиздер менен эксклюзив жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Жана албетте эле жандуу маек менен кызыктуу суроолорду суранга аракет кылабыз. Сиздер суранган ырчыларды, сиздер суранган популярдуу инсандарды чакырып маек курмакчыбыз. Албетте эле биз адатыбыздан алыс кетпейбиз. Салам Кыргызстан эфирибизде. Коомдук биринчи канал биз менен болуңуздар. Биз баштадык. Салам! Мына жаз жамгыры тереземди черткилейт, үмүт менен күтөм буларды, күздөгү сүйүм келет деп. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, албетте эле акыркы учурда аябай белгилүү болуп аткан мырза менен айымды чакырып келдик. Кененирээк маалымат бир аздан соң болот. Кечке күттүргөндүн кажети жок. Тосуп алыңыздар. Аваз Акимов, Айдана Дека, салам Кыргызстанда. Ай, баракелде. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Көргөнсүздөр. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Азыр эртерээк болуш керек, куш боңорбек болсун дегенге ас эле калды окшойт. Кармашкан колуңуздар ар дайым бекем болсун. Кудай буйруса, эмки сезондо үй бүлө күтүп атат деп биз, үй бүлөнү чакыралы деп сиздерди чакырып калалы, Албетте эле эркектин айтылган сөз бойдон эле калат. Ошондуктан эми эң башынан эле претензия менен баштаган келип атат. Аваз тарапка. Жок, Санчик досум жок, эле карындаш болот. Экөөбүз жөн эле мындай. Ага карындаш болуп эле сүйлөшүп атабыз деген эмне болду андай? Саламатсыздар. Кайсы авазды айтып атасыңар деп коем. Калп айтып атып, калп. Мен ошол кезде бир айтканым эсимде. Мен баягында кичине хамелеон, мындай өзгөрүп турам депчи. Эч жок. Саламатсызбы, Айдана, кандайсыз? Айданага анда мен айым болуп мен кичине тийишип чымчып кетейин, Айдана десе, "Жок, ал менин байкем болот. Бизде андай эме жок" деп биз эки жолу сурасак дагы айтпай койдуңуз. Буга сиз кандай жооп бересиз? Жок, чын эле ал кезде сурап жүргөн кезиңиздерде биз чын эле байке карындаштай мамиледе болчукпуз. Ал кача жыл мурун сурагансыз. Биздин Жакында эле сурадык элек го. Эмне экөөң, эмне болду, эмне анча болдуңар? Мейли, ага карындаш элеңер эми жакшы. Сен мага суроо ушуну туугандар жүрүп алды деп атпаймынбы менчи? Жок, ага карындаш, жок, тууган эмес. Чыгармачылыкта ага карындаш. Биз азыр Аваз менен Айдананы булар келатканда эле бизден жакшылык деле күтпөгөн болушуңар керек, Азыр ара апарып бери алып келет деген болуш керек. Эң негизгиси бул жакшы нерсе, жылуу сезим. Азыр кармашкан колуңар төлүктүү болсун дей эле, сүйүүңөр эки дүйнөлүк болсун деп айтып туралы. Буюрса дагы жакшы сөздөр алды да, куш келипсиңер, коркутпой эле, кетип калышпай, куш келипсиңер. Жакшы келип алдыңарбы? Ошентип койгулачы. Койчу, менин кичинекей жөжөлөрүм экөөң сурап ушаштай. Мен оюмча Айдана Гүлжан эжекебизди окутуп келди. Ошондой окшойт. Жок, же болсо пара берип койду. Пара деле көп иштебейт болчу, окутуп койду дошачы. Жана экөөнө тияка чуркап кеткенде бир нерсе кылды да. Ана муну айтсаңыз, Аваз мырза, сизге мындай суроом бар. Сиз азыр айтып атпайсызбы, мен хамелеонмун депчи. Мындай болуп эмет турам деп. Мындайга парызга кандайсыз? Бирөөдөн акча алсаңыз, убагында бересизби, же бербей качып кетесизби? Рахмат. Саламатсыздар деп коем. Келип калдык билесиздер. Эми атайын келип отургандан кийин экөөбүздүн сүйүүбүзгө айтып кеткениңиздерге чоң рахмат. Элдердин көбү ойлоп калыптыр, Аваз предложение кылып үйлөнгөн атыптыр деп. Жок, биз жөн гана сүйлөшкөнүбүздү ачыкка чыгардык. Буга чейин өтө көп эмес, бирок бири-бирибизди билгиче сүйлөштүк. Элдерге айткыбыз келген жок. Анткени бул жеке жашоо. Бир гана баягы бири-бирибизге ишенич пайда болгондон кийин гана айтууну туура көрдүк. Ал эми алыш беришке чоң рахматымды айтам. Жоогун айтпайсызбы, жоогун? Мага тиешеси жок суроо экен, ошон үчүн эч кимден албайсыз. Такыр тиешеси. Мага аласасы, бересеси барлар Назира эжеме байланышып койгула. Через Назира жалкылып. Аваз айтып кетсеңиз, айтып калбадыңызбы өзүңүзчү? Жок, элдер ушул үйлөнөйүн деген чечим чыкты окшойт.
андай болгон жок, эми азыр ачык ачыктык депчи. Эл жөндөн танып ойлогон жок. Жөн эле кыз жигит болуп сүйлөшкөн ачык чыккан адамдар дароо эле машина өрүп салбайт да. Бир нерсеңер бар ушул силердинчи? Рахмат. Баамдап турам мен. Рахмат. Бир суроо. Деле массалык маалыматтан, Instagram баракчаларынан, дегеле ушул бүт каяктан окусаң боло турган жерлерден баарыңар өкүңөр жөнүндө жаңылык болуп кетти. Башынан баштап айтып бере турган болсоңор, кандай болуп туруп, Айдана тараптан баштайлы, андан кийин Авазга өтөлү. Айданычка. Негизи ошо той жөнүндө айтып атпайсызбы, той сөзү кайдан чыгып кетти депчи. Негизи бул нерсени комментарийден эле баштап кетишти. Балким билбейм, элдер ошондойго көнүп калдыбы, анткени Нурлан байке Айсележе мисалы жаңы ачыкка чыкканда дароо эле предложение руки и сердца болуп ачыкка чыгышпады, анан элдер балким көнүп калгандыр. Биздики андай предложение болгон жок, болгону мени туулган күнүм менен куттуктап, анан ошо элге биз негизи убада бергенбиз. Сүйүү мамилеге өтсө, сөзсүз түрдө биринчи ошо кыргыз элиме жарыялайбыз, биринчи сиздерге айтабыз деп убада бергенбиз. Ошондуктан мен ойлойм, убадабызды аткардык деп. Анан сүйлөшүп таанышып болуп жүргөнүбүзгө 4 жыл болду. 4 жылдан бери мен ошо интервьюларымда мындай, кандай десем, алдаган эмесмин. Чында эле байке карындаш, чыгармачылыкта колдогон байкем, досум болуп жүрдү. Анан ошо акыркы 1 жылдан бери эми айтып коет го, кыз менен эркектин ортосунда достук болбойт деп, ошо 3 жыл бою достук болду. Андан кийин ошо жакында эле Instagram баракчама пост киргизгем. Достуктан сүйүүгө айланды деп. Жакшы, сизге Аваз мырза жүрөгүн ачып, жүрөгүн сизге берди окшойт, Буякка жүрөгүңүз чоң болсун. Ай, кандай катуу сүйүү карагачы. Башкача күлгү чыгып кетти го. Деген. Аваз сизге жүрөгүн берсе, Аваз жүрөгүн менде азыр. Сачик, мен азыр Аваздан бир нерсени байкап турам. Өзүм чочуп кеттим ушул звуктан. Менде мындай звук жок эле кактан чыкты деп. Аваз мырза, сиз ушул сүйүүңүздү ачыкча баягы көп эле көрүп, жолугуп, мындай жакшы эле ага, эже карындаш, ине болуп жүрүп, мен эч качан сиздин алдында жыртык-мыртык кийгенди көрбөдүм эле да. Муну мен Айдана кийгестим сразу. Айдана кылган да да. Сонун кийин костюмшум, жинсы сон. Не болду? И байкуш эмне кыйналып калдың, шымы жытылды. Айдана машина биримди акчам албай. Кей-поп деп коюп. Кей-поп деген Аваз акимов билетке турду. Аны да болду бичи Айдана дека үйрөттү. Аваз жаным, кей-поп, кы-поп эмес. Кей-попту. Жок, бул эми жинсы бул кийимдер жаңы стиль. Мен дагы жакшы экен, суук болгондо жаңы стиль кылып. бул эми съемкага эле. Эшикке чыкканда могу жерине материал коюп коем, жагып, жакшыраак коюп. Тамаша. Жүн жамачылар бар, Бул деген азыр Айдана тиге калат деп койчу. Костюм кийип жүрбөймбү? Костюм кийип классика, анан бүгүн өзүмчө ойлондум, кичине баягы Айдананын жанында жашыраак көрүнөйүн депчи. 6 жаш улумун да. 40ка жакындап калдыңыз дегенде. Азыр эми экөөбүз бирдей эле көрүнүп атпакчыбыз да. Молодежный. Аваз мырза айтсаңыз. Мынакей Мен жүрүп Аваз өзүн каршы сезип кетип жатамыздар. Кыргыз элине жарыялапсыздар кыз жигит болгонуңуздарды. Эми Кудай буйруса бар астында пландар бар да. Качан баш кошуп, качан ошо той берип, жубайлар деп айтат турган күн аз калдыбы же дагы көп барбы? Деселе Айдана, Аваз качан деп чыгаганбы? Эми буйруса бизде абдан жакшы алдыда чоң пландарыбыз бар. Кудай буйруса ошол Айдана дагы өзүнүн жеке концертин берген атат. Мен негизи эле башынан айткам, сен азырынча ошол творчествоң менен иштеп, чыгармачылыгың иштеп, бир результат чыгарып алгандан кийин анан Кудай буйруса бул үй бүлөдөгү тема жөнүндө, үй бүлөлүк тема жөнүндө же болбосун баш кошуу тема жөнүндө сүйлөйм деп ошондой убада берген мен. Анан эми Кудай буйруса азыр бул продюсери менен өздөрүнчө ошол концертине даярданып жүрүшөт. Жакында буйруса ошол концертин берип алгандан кийин анан буйруса мен жеке жашоомдогу темаларды айтам. Концерти жакшы болсун. Мындай дегенде Авазчы, алса популярный кыз алат экен да. Популярный бол, анан алайын деген турбайбы? Жок, Сатик, азыр мындай деп атпайбы? Теге сен бир результат көрсөт, анан кийин үй бүлө жөнүндө сүйлөшөбүз деп тур. Эгер Айдана результат көрсөтө албай калса, эмне болот?
көрсөтө албай калса былтыр эле алмакмын. Былтыр көргөзбөй койду результатты. Түшүнүктүү. Жок. Анда чамдаңыз Айдана. Концертиңизге эл келбей койсо үй бүлөлүк жашоо. Жок, тамаша, бирок мен баягы кыз кишинин кыялы орундалып алсын деген ниетим. Анткени баягы көп эжекелерибизден, көп биздин тааныштардан угабыз баягы ырдайм деп ырдабай калган айрыкча айымдар баягы кийин аябай баягы арманда калып кетет экен да. Мен ушул жаш кезимде ырдайын дедим эле, анан бул күйөөм мени ырдатпай койгон же болбосо тиги мени ырдатпай койгон деп өмүр бою баягы жүрөгүндө бир таарыныч, өкүнүч калып кетпесин деп, ошон үчүн мен колуман келишинче колдойм, өзүм болушунча жардам берем, колуман келген жардамды. Бирок Аял болуп алгандан ырдатпай койгон ошондой сурайм деп атам да. Жок, мен ал нерсени бардыгын ойлонуп пландаштырып койгом. Буюрса экөөбүз үйлөнсөк дагы бул дагы өзүнчө эле азыркыдай эле өзүнүн кей-поп стили менен кетет. Мен болсо кыргыз поп стили менен кетем, ушундай сыяктуу. Ошо айтып коем, кей-поп, кы-поп депчи. Ансыз деле досуңуздар жана айшыңыздар бир тартып койгон жол бар, ошол жол менен кете бересиздер, туурабы? Ооба, буюрса ар кимибиздин өзүбүздүн ырыскыбыз бар деп ойлойм. Айданага дагы баягындай эч кандай бут тосуулар, мен үй бүлөм жактан дагы, мен жактан дагы эч кандай андай баягы бут тосуулар же болбосо ырдабайсың деген сөз болбойт. Анткени мен бардыгын алдын ала ата-энемдер дагы аябай колдошот. Айдананын ырдашын, менин ырдашымды. Ошон үчүн бири-бириңиздердин ата-энеңиздер менен бири-бириңиздерди тааныштырып койгонсуздар, Эми биз баягы атайын мен сүйлөшкөн кызым деп тааныштырган эмесмин. Биз баягы коллега катары таанышканбыз. Айдананын мамасы менен, мен ата-энем менен таанышканбыз. Урматтуу Аваздын жана Айдананын ата-энеси булар бири-бири менен жүрүп атат, билип койгула. Бирок Айдана. Аваз мырза, кечээ сиз Айдана сулуудун туулган күнү жеке майрамы болду. Ошондо мынакей Санжар башында баштап кетти эле, ошол жоопсуз калып калды. Бардыгыбыз эле угуп атабыз, миш-мишке угуп атабыз. Аваз Айданага автоунаа белек кылган имиш деп атат. Ушунун канчалык чындыгы, канчалык? Мунун Айдана негизи баягы шаарда жүргөндө анча-мынча мен гастролго кеткенде мен машинамды сурап айдап турчу. Анан өзү да аябай баягы тытынып эле иштеп жүргөн кыз. Эртеден кечке көчөдө бийине барат, башка жагына барат. Кысасы мен билип калдым, баягы аябай иши көп, чынын айткандачы. Анан кээде сурап турат, анан байкап көрсөм аябай буга машина керек экен. Мындай сурагандан тажап кеттим да алып берип койдум деп. Анан баягы бир өзүм оюмда болду, ушул машина белек кылып койсокпу деген бир ой болду. Анан ата-энеси менен сүйлөшүп, ошо туулган күнүнө жакшы бир машина. Эмне машина белек кылдыңыз? BMW алып бердик. Айдаганын кыйынбы, кайын журттун кыйынбы дегенде. Айдана айым айтсаңыз, сиздин өзүңүздүн өзгөчө башкача бир стилиңиз бар. Анан көбүнчө эле мындай ушка кийип жүрөсүз да. Эми келин болгондо жолуктун үстүнө ошондой ушка кийип аласызбы же аны таштайсызбы? Жок, ушкини негизи мен таштагам. Таштап койдуңуз. Ооба. Акыркы 3-4 клипимде уже ушки жок. Ал образ башында чыкканда андай өзгөчөлөнүп чыгайын деген ошо команда менен пландашып ушундай чыккам. Анан кийин эми кичине болсо да чоңойдум, ал ушки кийинчерээк жарашпай деле калды. Анан башка стилге өттүм. Ушкинин ордуна эмне болду? Куйрук тагып алдыңызбы? Ушкинин ордуна азыр негизи эле мен дайыма эле кызыл болуп боёп алдым деп койсоң. Ооба, азыркы образым ушу чачтарын ар кандай түскө боёгон менен өзгөчөлөнгөн аракет көрүп атабыз, кичине болсо дагы. Анан негизи эле дайыма интервьюларымда айтып келатам, кыргыз шоу-бизнесте мен команда менен биз чечтик, кандай десем, бир жаңы направление ачсакпы депчи. Кей-поп деп атпайсыздарбы? Кей-поп деген бул эми баары бир переводто корейский поп болот да. Биз Кыргызстанда кантип корейский попты өнүктүрө алабыз? Анда кандай десем, ал туура эмес болуп калат го деп чечтик. Ошондуктан жаңы направление түзүп атабыз, KG-поп деген. Ошондой основа кей-поптуку, бирок баары бир өзүбүздүн менталитетибизге жакыныраак, өзүбүздүн ырларыбызга жакыныраак, ошо кыргыз элиме жакыдай, ошо азыр команда менен иштеп атабыз. Билбейм канчалык окшошуп атат, окшошпой атат, бирок по крайней мере биз аракет кылып атабыз. Ошондой KG-поп деген кей-попту эле, бирок бүткөндө монт бүтөт, KG-поп. Келиңиз, ушул жерден мен ушунчалык суроом аябай Айдана сулууга бергим келип атат. Айдана, азыр сиз турмуш жолун баса элексиз, секелек кызсыз.
Баары жакшы, баары ойдогудай. А бирок азыр Аваз айтты, бул кечке эле тытынып иш кылат, тытынып жүгүрөт депчи. Сен алдагы кичинекей кебетең менен мындай тытынчыдай деле көрүнбөйт да, мындай сыртынанчы. А бирок мындай чындап байкаганда тытынган эле кыздардын арасын толуктайсың. Сен азыр турмушка чыкпай атып эле ушунча сүйлөсөң, турмушка чыккандан кийин кандай сүйлөйсүң? Мен Аваз байкушум, эмне кыласың? Сизди тартканда. Ошо бирдекеси бар, бирдекеси бар. Өзүм апчем тартканмын го. Эми билбейм, көп негизи бул менин Көп сүйлөйт экен, а? менин характерим ушундай. Бойу деп. Башынан, Аваз, башынан. Жок, бирок жакшы сүйлөйт деп койгон. Жакшы. Торпогунда сүзүп кой турбай калдыңыздарбы? Жок, Аваз сүзбөйт. эмтене ооруп калыптыр. Жаңы таанышканда келип бастырып калган го айдана. Жок, негизи мен өзүм ушундай да, көп сүйлөйм, мындай сүйлөмөйүнчө манайым мындай не то боло берет да, ошон үчүн сүйлөп, айтып берип, мынтип эмоциямды билдирип турушум керек. Ошондо жакында жанымда жүргөн адамдарым билет канчалык мындай эмоционалдуу экенин. Кээде азыр демалып айтыңызчы. Сизде эркек кыз экенин билебиз, интервьюлардан угуп калабыз. Анан азыр Аваз мырза айтып атпайбы, аябай тытынып бийге барат, ырга барат, ушинтип аябай даярданып атат депчи. Үй убакытында кандай сиз кийин турмушка чыкканда кайненеге чай куюп берип, кандай тамактарды жасайсыз? Эмне жумуштарды билесиз? Уй саганды билесизби? Нан жасаганды, борсок жасаганды, ич агарын өргөндү ушуларды билесизби? Өзүңүзгө келгенде эле Аваз айылда жашайт. Мал кармайт дегендей. Бука карбайт деп койсуң. Жок, үйүндө арылар бар. Ооба. негизи эми тытынып азыр иштеп жаткан мен эми бурун бар, мен жалгыз эмесмин да. Сөзсүз түрдө жанымда жардамчыларым бар, командам бар, ар биринин өзүнүн жумуштары бар. Анан албетте эми күнү түн эле эшикте жүрбөйм, үйгө деле убакыт, сөзсүз түрдө бир убакыт бөлөм, бир күн бөлөм. Үй жыйнайм, кадимкидей эле мен айтпайм. Ошо командаңыз келип жардам берет, э? Жок, мен айтпайм, эч нерсе билбейм, колумдаймын дебейм, мен үйдүн баарын жасайм, тамак жаса десе жасап коем. Тандыргандан жеп аласыз билбейм. Бирок ошо мисалы айтып уй саганды, тандыргандан жапканда андай нерселерди билбейм, бирок мен ойлойм, бат эле үйрөнүп кетет болушум керек, анткени мен эми кандай десем, айылда ошол нерселерди билген кыздардын эмнем. А бирок ич агарымды өргөндү билем. Сарсылбаңыз, баары жакшы. Эжекелерим сурайт эле, өздөрү деле билбейт негизичи. Эмне? Жок, мен ишенбейм ушуларга. Уй саган. Биз уйдун желин жүрүп эле алабыз. Жок, мен ич агарымды азыр Айдан айтсаңыз, сизде азыр ушу баарын билем деп атасыз. Үй жаныбарларына жакшы эле билесиз да? Мисалы, бээни билесиз, э? Бээнин канча желини бар? Жок, андай нерселерди билбейт экен. Билбейсизби? Айдан нерселер уяттык койбойсузбу? Бээни желин аңды элек. Ал эми чыгармачылыкка келе турган болсок, бул күнгө чейин албетте эле биз Аваз Акимов деп билебиз, Айдана Дека деп билебиз. Фантазия кыла турган болсок, келечекте ала турган болсок, кандай болуп калат? Кимиңер кыйынсыңар? Аваз Акимов болуп калабы же Аваз Дека болуп калабы? Же болбосо Айдана Авазова болобу же ошойдон эле калып кетеби? Кандай дейсиздер? Бул нерсени да Айдана сүйлөшүп Акимова. койгонбуз. Сүйлөшүп койгонсуңар уже, э? Бул нерсенин да баардыгын эми баягы бир иш кыларда баардыгын пландап иш кылганды жакшы көрөм. Ошон үчүн эгерде Кудайым буйруса, сиздер айткан жакшылыктар болуп кала турган болсо, ар ким өзүнүн жолу менен Айдана өзү Айдана Дека болуп жүрө берет. Мен Аваз Акимов болуп жүрө берем. Мен эми өзүңүздөр билесиздер, баягы элге жакын, тойго жакын ушундайларды көбүрөөк ырдайм. Өзүмдүн угармандарым, өзүмдүн элим бар. Айдананыкы өзүнүн направлениясы бар. Ар ким өзүнүн ушу жолу менен кетет деп ойлойм. Демек, угармандардын 12 жашка чейинки Айдана 12ден жогору сиздики экен да? Ооба. Бирибиздин баягы немебизди бузбайбыз, жолубузду. Атандашпайсыңар деген. Бирок мынакей бул жашоо деген бул эми чоң сыноо. Турмуш деген аябай бул өтө катаал нерсе да. Игилик каалайбыз болгону. Игилик. Мен Авазды жакшы билем. Аваз аябай чечкиндүү, Аваз аябай тырышчак, өзүнүкүн бербеген ушундай жигит. Сиздин айтканыңызды биздеке сунуштап калсаңыз, Аваз жок болбойт деп койсо, болор элчи, ушуну кылып кое болчу деп сурайсызбы же Аваздын айтканы боюнча калганга аракет кыласызбы? Эми ушу убакытка чейин мен ошо чыгармачылык жолдо
жыл эле болду. Аваздын чыгармачылык жолу жүргөнүнө абдан көп болду. Абдан канча жылдан ашып кетти. Анан дайыма эле айтып келчүмүн, ушу чыгармачылыкта мени колдогон, мага кеңештерин берип турган байкем ушу Аваз деп. Анан көнүп калгам. Башынан бери эле бир нерсени сурайм. Бул жерге барып ырдасам болобу? Бул менен иштешсем болобу деп. Анан дайыма өзүнүн кеңешин айтып келет. Анткени бул сферанын баарын билип калды кичинекей чактан бери. Анан ооба иштеш дейт, же болбосо иштешпе дейт. Тияка бар же барба деп өзүн айтып турат. Анан билбейм. Ушул убакытка чейин мындай бирөө менен, например, дуэттер болот же дагы бир нерсе ушундай сыяктуу нерселер болот да чыгармачылыкта. Анан бул менен ырдаба, бул менен ырда, бул менен иштешпе деген сөздөрүн угуп эле келем ушул убакытка чейин. Анан билбейм, мындай бир нерсе кылба дейлик. Мен деле мындай кылба десе деле кыла берген күнүм боло элек. Ошондуктан бири-бирибизди жакшы эле түшүнүп Бул сөзгө келатабыз. макалга кандай карайсыз? Алганга чейин алтыным, алгандан кийин. Билбеймин, андай Андай макал билбейт экенмин. Жок, уккансызбы ушул макалды? Жок, укпап турмун, бирок ушундай сөздү уккам мен мындай. Алганга чейин эркектер ой деп беришет, анан кийин алгандан кийин Отуруйда. өзгөрүп кетет деп. Бирок мен билбейм, башкалар балким ошондой, бирок именно Аваз жөнүндө антип айта албайм, андай адам деп айта албайм. Бири-бириңиздерден кеңеш сурап атканыңыздарга 4 жыл болуп, 4 жылдан бери ага карындаш катары, андан кийин ал жылуу мамилеге айланыптыр. Ошол убакта мындай Аваздын бир мындай жинденген, мындай аябай ачуусу келип, кыйкырып урушкан урушпайбы? Андай характери бар. Урушуп отур деп туруп. Жок, мени урушпайт. Ширакка чаап койбойбу? Жок, андай характер. негизи аялда булбай алганбыз. Чын айтсаң, Аваз силерде эркек эмес. Азыр аялдар уруп калган. Андай характерлери бар негизи, ачуусу бат келет, мындай. Ошондой убактарда чынында эле мындай жанына лучше мындай жолобош керек да, анткени чынында эле мындай. Ачуусу келген нерсеси бар, бирок мен ойлойм ал нерсе туура эле болуш керек деп. Ар бир эле эркектин өзүнүн характери, мүнөзү бар. Анан такыр эле жини келбей дайыма эле мынтип жүрсө. Сиздин ачууңуз келгенде сиз кандайсыз? Мен ачуум келгенде мен Үйүнүңүз ичке олар каттуу кыйкырас болуп чыгыш керек э? Жок, жана гүлдү ошондой аткан. Аваз. Аваз. билбейм, мен жинин Жанда бул суроого сиз Аваз мырза сиз жооп берсеңиз. Айдана Азыр Айдана сиздин мүнөздө мүнөзүңүздү мүнөздөп берди, сиз Айдананыкын мүнөздөп берсеңиз. Эми Айдананыкын айтсам, бул баягы мага кичинекей эле кыздай көрүнөт да. Эми баягы сүйлөшүп келгенде экөөбүз аябай баягы советтешебиз, жакшы советтерин айтат, бирок мындай жини келгенде, мындай ачуусу келип бирдемеге нервтенгенде мага бир кичинекей эле баладай көрүнөт да. Мындай күлкүм келет, наоборотчу. Бир кичинекей бирдемеге тыттаңдап мындай жини келип атсачы күлкүм келет. Анан аны айтам, койчу, болбогон нерсе койчу десек, анан өзү деле уялат мени көрүпчү. Жини деле келе албайт. Кысасы баягындай жини келсе күлкүмүштүү болуп калат да. Мага ошондой көрүнөт, билбейм башка кимге кандай көрүнөт. Сиз айтып атпайсызбы? Совет берет депчи. Ушудан эмне кеңеш берет деп атпайсызбы? Ушудан эмне кеңеш чыксын эми? Кичинекей кызда будан тойнойлуу. Бардык эле мырзалар кошулса керек. Мен оюмча, Санжар досум деле кошулса керек. Баягы аял заты кичине баягы сенден мындай састарганы карайт дейт го, ошондой карап сага мамиле кылат да. Баягы жаныңда жүргөндөрү балким башкача мамиле кылышы мүмкүн. Бирок баягы ишенген адамың, эми биз ишенип эле калды десем болот. Сенин баягы болгондой эле айтып, сен көңүлүңө карабай, давай мындай кыл, сен кичине баягы эскирээк иштеп атасың деген сыяктуучу, мындай жаңыланалы деген сыяктуу жакшы советтерин бергенде мен туп-туура кабыл алам. Сен дейби, сиз дейби? Сен дейт. Анча ойлонуп калам, эмне десем деп. Жок, кээде сиз деп калчу эле да, азыр ошо кайсынысын айтсам деп атпаймынбы? Биз анда эже катары мындай совет берип кетели Айданага. Сиз деле сен деле бир ооздон чыгат, өзгөнүн жигиттери өрүп келет, өзгөнгө келиш, аябай өзгөнгө келин болуш өтө кыйын. Сиз аябай кыйын кыз экен, өзүңүз кичинекей болгон менен. Сиз эле деп коюңуз, сиз дегенде кемип деле калбайсыз. Сен деле, сиз деле 3 тамга керек. Аваз деп атпайбы? Башында сиз деле сен деп атыпчы. Анда Аваз деп атты. Жок, мен баягы бара Аваз деп калдым. Сиз сен дегенге көп маани бербейт экенмин, ошого баягы мен өзү бир убактарда суранып калган,
сиз деген неудобно болуп атат, баягы ыңгайсыз болуп атат, сен де берсең болобу депчи. Анан мен өзүм айткам, ой, мурда эле ошентпейт белең, наоборот жакыныраак болобуз. Ооба. Батыраак. Эң негизгиси бир күн келип туруп, сенде кичине неудобно да врачка да берем деген жок деңиз, э? Кой айдан токтотушуңар депчи. Айдана, сиз билишиме караганда, эсимден кетпесе, көлдүн кызысыз, көлдүн ак куз. Сиздерде көлдө күйөө балага салт кандай карайт? Билбейм, эми бизде өзүбүздүн үй бүлөбүз боюнча айтсак, бизде күйөө бала келсе деле, келин келсе деле өз баласындай, өз кызындай эле тосуп алат, жада калса конок катары тосуп алышат, эркелетишет да. Биздин үй бүлөдө мисалы мындай бөлүнбөйбүз. Бул күйөө бала, бул келин депчи баардыгын эле мынтип баарыбыз чогуу, мисалы мага деле жаңы жеңе келсе, аны жеңелик кылып же кайынсиңдилик кылбайм да. Тескерисинче жеңем жеңеке байым деп ушинтип дайыма мындай жакшы мамиле кылабыз. Анан мындай билбейм, мындай байкабаптырмын, мындай келиндей кылып кыйнаганын биздин үй бүлөдө, же күйөө бала бар, сен тиңдей кылышың керек, мындай кылышың керек деп бизде сыйлап турат дайыма. Ошо. Албетте эле ачыкка чыгып, элдерге маалым кылганыңыздарга байкап көрсөк, бир 2-3 жумадай болуп калды. Бул бир гана башталгыч, көз тийбесин, эң негизгиси сөз тийбесин, мамилеңиздер жылы боло берсин. Алдыда дуэт ырлар барбы планда? Буга чейин дуэтиңиздер бар деги экөөңүздөрдүн, э? Буга чейин дуэтибиз бар. Биздин негизи ошол дуэт тааныштырган. Дуэт сиздерди кошту. Ал дуэт деген мындай болгон, мен өзүм оон чыгарып, сөзүн жаздырып, баягы ким менен ырдашымды билбей, эми өзүм көбүн ойлонуп көрдүм. Ойлонуп көрсөм мага же Жашы туура келбей жашы туура келбей алат, же форма туура келбей алат сыяктуу да ушундай. Семиз болуп калат. Ачыгын айтып. Жок. Семиз болуп калсын, андан арык болуп калып, неудобно. Анан арыгыраак кыз издепсиз. Бирок ошо Айдан экөөбүзгө атайын ошол жаралып калгандай эле туюлган мага. Анткени экөөбүзгө аябай жарашкандай сезилет. Ошолор аркылуу таанышып калганбыз, ошолор аркылуу көп баягы жакын болуп калдык. Кайсыл ырды ырдадыңыздар эле? Аппагым деген. Аппагым. Ошол ырдан бир үзүндү кылалы да, андан бүгүнкү интервьюбузду бүтүрөлү. Экөөңүздөр чогуу жандуу үн менен Аппагым деп ырдап бериңиздер. Айке болчу аппагыңыздар. Эксклюзив туугандар. Мына мунусунда байке карындаш эмес эле. Кыз жигит. Кыз жигит кеттик. Ак кудай сулуу аппагым, керилип басканың, катар басып жаныңда жанаша басайын. Таза тонук сезимдерин мага арнайсың, эркелетип аппагым деп ырыңды ырдайсың. Аппагым ай аппагым, сени издеп тапканмын, жүрөктөгү сырымды мен сага айтайын. Аппагым ай аппагым, сени издеп тапканмын, жүрөктөгү сырымды мен сага айтайын. Ай, Барекелде. Аваз Азыр Акимов Айдана дека алып кетти. ушул жерде Айдана ырдап жатканда жанагындай сүйлөйт деп эч ким ойлобойт, э? Бирок Аваз, Айдана, Санжар, Назиреже, мен бир силерге бир жакшы жаңылык айтып коеюнбу? Не болуп кетти, Ушул экөө үйлөнгөндө булардын жеңеси менмин. Мен Айдана өлдү. мен өзүм буларды жеңип алып, өзүм алып чыгып, аны дагы Аваз пландап койгон, айтып койсоң. Буйруса айтып. Ошо пландап койгонуңузду биле билеңизчи, азыр эле Жок, мен Гүлжан эжекөөбүз гастролдо жүргөндө абдан чоң пландарды түзгөнбүз. Мен баягы майдалап болсун да план кылган жакшы көрөм. Мен дагы жаңылык айтып коеюнбу? Өкүл апасы мен. Мага дагы жаңы айтып коеюнбу? Машина эскиргенде мага берет экен. Албетте, жалаң гана жашооңарда секунд сайын сүйүнүч гана болуп турсун. Рахмат. Ылайым сүйүүңөр төлүктүү болсун. Көздөн, сөздөн алыс болуңуздар. Ар кандай сөз эрчит, чыгармачылык инсандарды баарысы силерден алыс болсун, эң негизгиси бир болгула. Рахмат. Жана экөөңүздөр эми болочок үй бүлө катары жооп берип кеттиңиздер. Сиздердин уул кыздарыңыздар, баарыбыздын уул кыздарыбыз, небере чөйрөбүз жашай турган кыргыз элибиздин жаркын келечегин кандай элестетесиздер? Бир сүйлөө менен. Жаркын келечегин мен балдарымдын, буюрса неберелерибиздин келечеги кенен, Кыргызстаныбыз өнүккөн мамлекет элестетем. Мен элестетем ошо негизи
үй бүлө бул кичинекей өлкө эмеспи, ошондуктан баардыгыбыз ошо Кыргызстандагы жашаган баардык үй бүлө дайыма бактылуу болсун, көп балалуу, баардыгы ден соолугу үчүн эч жамандык көрбөгөн, ар кандай жанакындай природный катаклизмалар болбосун, природный жанакындай жаман явлениялар, землетрясение деген сыяктуу нерселерден Кудай сактасын, дайыма эле ачыгыбыз асманыбыз ачык болсун, ушу Кыргызстаныбызда бактылуу үй бүлөлөр көп болсун. Чоң рахмат сизге, чоң рахмат. Жок, чоң рахмат эмес, Айданадыкыга чоң рахмат деш керек. Кол чапкыла, чоң рахмат. Анда эмесе биз сиздерди жылмайтып туруп жылдыздуу селфи кылалы, андан соң таймашыбызды баштайлы. Мен мындайраак турайын, Айдана. Экөөнү ортого албайлы, бөлбөйлүчү. Жок, Үйлөнө элек да экөө. Бөлбөйлүчү. Мен Айданадан алысыраак турайын дегем да, сени көрүп калбайм. Биз мурункусунда Айдана жалгыз келгенде биз атайын Айданага байкатпай туруп бир кол сезим менен таба турган бир оюн уюштурганбыз адашпасак, Бул сапар биз экөөңүздөргө ошондой сымал окшош, бирок бир аз башкачараак да экөөңөр тең катышасыздар. Анда эмесе ортого чыгып, биз реквизиттерибизди даярдап алалы, андан соң шартын түшүндүрүп беребиз. Кол чабуулар. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, реквизиттерибиз даяр. Аваз, Айдана келиңиздер, бул тарапка келип бериңиздер. Өзүңүздөр байкагандай бирден 5ке чейин бул тарапта сандар турат, кол сала турган орун бар. Ошол жактан колубузду салабыз. Кармап көрүш керек болот. Бул кыргыздын жашоосундагы жана жайлоо болобу, илгерки болобу, азыркы болобу дегеле ар бир кыргыздын жашоосундагы сөзсүз түрдө колдонулган тамак аштар. Бирок кайсы түрдөгү тамак аштар эми аны айта албайбыз. Ошону өзүңүздөр табышыңыздар керек болот. Бирден гана аракетиңиздер бар. Бир колду салабыз. Жакшылап кармалап көрөбүз. Андан соң вариантыбызды айтабыз. Экинчиси дагы кармап көрөт. Ал айтат, кимиси туура болот экен, чогуу текшеребиз. Үй бүлөдө ким жакшы кожо экен, ким жакшы кожоюн экенин текшермекчибиз. Каалагандан баштайсыздар. Бир эле тешикке салабыз. Биринчиси бирөөсүн салат, анан экинчиси салат. Кыздын кырчашы болот туруп, мен ойлойм айымдан баштасак жакшы болот. Кел башла. Эгерде чагып кетсе дагы биринчиден Айдананы чакыралы. Кол чабуулар жаңырсын. Баштадык, Не? Ой, аз айтпай туруңуз, эми Аваз сиз. Бирге? Бирге. Билип койдукпу, Өкөттү. Биз билебиз. Айдана баштасын, бул эмне? Бул эме, крахмал ашлем кылган. Сиз эмне деп ойлоп атасыз? Неме? Жана уйдун Бышта. Халадес дейт. Ардактуу меймандар, 1-0 Айдана туура тапты. Кол чаап койсоңуздар болот. Экинчисине салыңыз. Эми Сен Айдана туура таптың. Айдана туура тапты. Халадес эмес, бул крахмал болчу. Экөө бирдей эле экен. Албетте. Эгер бир самсын салбасак сиз билмексиз да. Жок, көбүн кызы экинчисин байкайлы. Айтпай туруңуз. Айтпа. Болду, Несин кармалап көрдү, бирок бир жылмайып ийди го кармалап туруп. Кулагым чыгып койду. Окей, ошондо эмне таптыңыз? Койдун башы. Койдун башы? Койдун. Бакта эмес, может эчкинин башы. Сиз койдун башы. Баш экен да, кулагым. Сиз койдун башы. Сиздин оюңузча койдун башы? Койдун башы. Сиз койдун башы. Туура койдун башы. 1-1 туугандар. 2-1. Ошончо Айдананыкы 2 туура болду, сиздики 1 туура жооп. Үчүнчүсүнө. Не самое приятное ощущение. Эми Аваз. Жарата бер жытта да жыттаган Бул жыттап билип аткан турбайбы? Жок. Ашлепын жотто дагы чырыт. Андан кийин Болду. Сиз ушунда баарын карап койдуңуз салып туруп эле? Ава, сен үчүнчүнү кармала, үчүнчүнү. Ошону кармала. Могуну? Кошкон эле кармала. Болду. Болду? Айдана бул эмне экен? Балык, бул эмне экен? Балык. Колун жутуп туруп балык. Туура туугандар 3-2 азырынча дали Айдана алдыда турат. Айдана келиңиз 4-үнчүнү текшерип Мен көрүңүз. 4-үнчү кармап эле айтып койсом 1 очко кошулат. Кошулат. Азыр Айдана кармап көрсүн биринчи эми. Сиз анткени жана балыкты кармайм деп ошону кармап болот.
Каяка кетти. Каяка кирип кетти. Ачык жагына кирип кетти. Все. эмне экен? Биринчи айтсын да. Макул. Айтыр айтам дебеди. Тоқ. Тоқ. Сиздин оюңузча? Тоқ. Тоқ, Жок, бул короз болчу. Таппай калган. Тоқ эмес, короз болчу. Өкөргө тең нөл деп коюм. Туура тургандар кол чаап койгула. Эми Тең-тең бешинчиси, болду, бул ошондо. бешинчисин Тең-тең табышы. болду, Азырынча тең-тең болдуңуздар. О, досум, тең-тең болду. Айдына утуп айтасың, сен молодецсиң. Чүнчүбө. Келе кой. Аваз баштасынчы. Жаным өсө. Ой. Не öyle bu? Ay! Колуңар жыттабай турабыз. Айтабай жок. Жыттабайбыз. Жыттабай жок, желательно үйгө барганда жумай жок деп коесуң. Жакшы. Сүйлөбө. Таптыңыз, Жо, Айдана, сиздики сиз мындай эле табыңыз. Аваз утсун да. Жок, баары бир Албетте караңыз, деңиз. караңыз. Ал тамаша. жол чыганы жок. Не болду экен? Что болбос? Мени жакшы көргөн неме окшойт. Жакшы көргөн немеңиз, Эмне экен ошондо бул неме? Чучук. Чучук дедиңиз, Сиздин оюңузча? Чучук, Қазы карталар бар екен. Негизи бул чучук бул бүткөндөн кийин чучук дейт да, туурабы? Жок, казы картада отпойбу. Сиз казы картада отасыз, Жок, бул казы картада эмес, чучук дагы эмес. Мунун атын мага Туся башкача деп айткан. Туся. Түйсәсі кім елі? Автор, ушул оюндун автору. Сары Туура, чүлбө. Кол чаап койсоңуздар болот тургандар. Сары чөлмө деп бул жактан Туся айтканда. Сары жүрмө деп Сары жүрмө дегенде. Жок, негизи Санжар аваз туура тапты. Казы картанын ичинде чогуу. Болуш, эмне эле айтып атасыз? Айтып қаласыз. Жок, Кол аваз. чаап койсоңуздар болот тургандар. Өзүңүздөр байкагандай эле авазда Айданада өкө тең мыкты экен, өкө тең мындай жипсиз байлангандар болгону билинип турат. Туура таптыңыздар. Алкыш. Кол чаап койсоңуздар болот. Кадырлуу теле көрүүчүлөр, анда эмеси назарыңыздарда болочок мыкты жылдыздуу үй бүлө боло турган Аваз менен Айдана болот. Эми ушундай сонун оюндан соң Салам Кыргызстандын башкы демөөрчүсү Шоро компаниясынан белектерибизди ыйгарып коюуга уруксат этиңиздер. Белектин астында Санжар анда эркин микрофон берип койбойт. Албетте, албетте. Анда сиздерге эркин микрофон. Чоң рахмат бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз жана ошондой эле бизди колдогондорго, бизге жакшы комментарий жазган жана ошондой эле бардык менин эжекелерим, досторума терең ыраазычылык билдиребиз. Аман болуңуздар. Чоң рахмат. Жалпы кыргыз элиме кааларым дайыма ушинтип жакшы маанайда шаңды жүрөлүк. Жалпы ошо Салам Кыргызстан программасынын жалпы жамаатына чоң ыраазычылык. Сиздерге Гүлжайна эже, Назира эже, Санжар байке чоң рахмат. Сиздерге бизди ушинтип чакырып, эл менен ушундай сонун бир жакшы жаңылыктарыбыз менен бөлүштүк. Ошондуктан бардыгыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе Шоро байкемди тосуп алыңыздар. Кол чаалар жаңырсын. Берешең кеңпир кыргыз элинин суусундугу Шоро фирмасына. Мынакей эң негизгиси ушул жерден бир нерсени айтып калалы биз. Аваз. Мынакей буюрса, алдыда экөөңөрдүн жакшылыгыңарда жалаң гана Шоро компаниясынын суусундуктарын силердин тоюңардан ичкенге насип кылсын. Жөн эле бөтөлкө менен эмес, ал жерге телефон чалып чакырсаңыздар, бочкалар менен алып барып берет, ошондо чогуу ичели. Бактылуу болуңуздар. Рахмат. Аваз Акимов, Айдана дека. Кол чааларыңызды Анда узатпаңыздар. сизди Шоро байке Иттен чыгарып коелу. Рахмат. мотоциклга отургузуп Жакшы барыңыздар. Жашаңыздар, келип өткүлөйбүз, Көз базайчы. тийбесин. Шоро байке, келиңиз Шоро байкем бери. Кадырлуу меймандар, бир кол чаап койсоңуздар. Келиңиз байкем. Келе бериңиз. Байкем негизи көмүп калган, мында берешен да белегин берип эле анан угун чыкпай кетип калат. Бүгүн мүмкүнчүлүк менен колдонуп, азыр сиздердин назарыңыздарда Шоро байкемдин деги эле аты Талант байке менен маек кургузу келип атат. Бир кол чаап койсоңуздар, ордубузга отурабыз дагы маегибизди курмакчыбыз. Кадырлуу теле көрүүчүлөрүбүз, байке эжекелерибиз жана күйөрмандарыбыз, 7-сезонубуз эң узун сезон болду, 16 жума болду. Анда өзүнүн себептери бар. Биз чын дилибизден жеке өзүбүздүн, чыгармачылык жамаатыбыздын жана жалпы теле көрүүчүлөрүбүздүн атынан дагы ыраазычылыгыбызды биздин демөөрчүбүз Кыргыздын жерине, Кыргыздын элине кызмат кылып жүргөн патриот байкелер негиздеп ачкан Шоро компаниясына ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана албетте эле Шоро компаниясынын атынан келип аткан Шоро байке менен сиздерди жакыныраак тааныштырып коелу деп жаныбызга отургузуп атабыз. Ашканов Талант байкеме кол чаап коюңуздарчы.
Талант мырза, жайында баштадык эле, жайында бул образ аябай өсүп аттыңыз эле, эми азыр жыргап калсаңыз керек. Кичине. Кичине жыргап калдыңыз. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бизге деле, сиздерге деле көгүңүздөргө бул маалымат жетпесе керек, бирок Ашканов Талант байкем бир гана Шоро компаниясынын, чоң Шоро компаниясынын официалдуу образы эле эмес, сыртта биз жаз келерин күтүп, жай келерин күтүп, Шоро бочкалары чыкканын баарын күтөбүз. Ошол Шоrodо бочка менен саткан эжекелерибиздин байкем начальниги, ошол розлив боюнча начальник байкем. Куюп сатма бөлүмүнүн башчысы. Куюп саткан бөлүм башчысы. Бул Шоро компаниясынын ушул сиз жараткан образ, бул сизге таандык эмес, сизге чейинки болгон бир кыска тарыхын айтып берип койсоңуз, анткени легендарлуу инсан Шоро байке болуп, жана мопедин айдап жүрчү. Биздин компания реклама тартам деп ойлогондо бир реклама тарткан бир компания ошо образды жаратып, атайында летчик сыяктуу мындай учкучтардын эмеси болуп, ошолорду элестетип, анан ошо Жусуп Толтоев байкебиз чагылдырган ошону. Раматтылык ал 2007-жылы каза болуп калганга жараша ошо образ токтоп калган. Анан 2013-жылы биздин маркетингдин демилгеси менен Кыргызстан 2013 деген выставкага ошо баягы биздин мотороллерди апарып коюп, ошо жерден чоң выставка болгон. Ошого катышабыз деп анан киши таппай калышты да, каяктан анан баягы көзгө учураган эле талант чуркап жүрөт да компанияда. Баягы эле талант деңиз. Баягы эми чынын айтканда семизирээк окшошураак дегендей, анан кийин жүрсөн отур деди, анан жок мен отурбайм, жумушум көп десе, анан 2 саатка отуруп бер болду деди. Анан мейли 2 саат болсо эми компания үчүн кантип отурбайсың деп анан барып отуруп берип 2 саат отургандан кийин аябай кишилер аябай сагындыр. Болбосо 6 жыл өтүп кетти да, анан кийин аябай сагынып ошону 2013төн кийин ошо образ чагылдырганга эми Актер издебей эле актер издебей эле өзүбүздүн. Талант мырза, убактыңызга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат. Жеңе менен салам айтып барыңыз. Эми албетте эле 2 сезон бою биз элдерге конкурстан соң кечке белек берип атып, сиздин да колуңузду чарчаттык. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Бир кол чаап койсоңуздар туугандар. Жылдыздуу селфи Шоро байке менен эми түшүп коелу. Чын эле ушунча жүрүп байкебиз менен сүрөткө түшүп кетиптирсиз. Иә. Бар бир сүрөт. Бирөө эле. Кол чаап койсоңуздар, келиңиз. Келиңиз эми Талант мынакей мырза. биз менен мынакей Салам Кыргызстандын башкы деме өртүсү болуп, аябай жакшы маанай тартуулап, эң негизгиси келген конокторду куру кол кайтарбай ар дайым белектерди берип аттыңыз. Эми сизге эркин микрофон, кыргыз элине болгон кайрылууңуз. Саламатсызбы кыргыз элим? Ар дайым ден соолукта болуңуз. Ар дайым Шоро компаниясы сиздер менен сиз үчүн кызмат кылат. Шоро бул күч кубат. Азаматсыз. Барекелде. Шоро байке, чоң рахмат. Эми эң соңунда ушул сезонубуздун акырында мен сизге бир суроом бар эле, жана мотоциклиңизди айдап көрбөйүнбү? Жүрү. Бизге белек бересизби? Баардыгын Ой, берем, конокторго бересиз. мотоциклдин баары бар. Бозосу да Ана эмесе бар. мениңиздер туугандар, жакын арада көрүшөбүз. Буюрса биз Шоро байкебизди улатып келели. Кол Биз чабалы. белек алалы кеттик. Келиңиздер урматтуу айымдар, биз тажабайбыз. Сулуу бололу, баарыбыз өзүбүздү карайлы, мээримге чакырабыз. Ал эми болсо мындай аяй көйнөктөрдү алгыңыздар келсе, астыңкы дарекке кайрылсаңыздар, сонун көйнөктөр бар. Чечирканак кошулган даамдуу бозого эмне жетсин. Шоро компаниясына кайрылыңыздар. Шоро бул күч кубат.
Har bir kadamından gerilim, nazlı baskanından nerimdir, yumuşak gönlümdür. Cılmaysan sezim susuz gülдөdür. Tavuşmakta mahabatқа çömülüp, özümeden bugün görüm özgürüp. Cırgalım bulduk hayalımdasın, жүрегімді sen. Tavuşmakta mahabatқа çömülüp, özümeden bugün görüm özgürüp. Cırgalım bulduk hayalımdasın, жүрегімді sen. Canım sana, sezimi daima. Canım sana, sezimi daima. Gönül burbay, can düğünümді қинaba. Күліп қойшы, жадырап жайнап сен маған. Жырғалы, сітіп өзі қопаттың. Қымбаты, бөліксіз жандырдың. Табышмақты махаббатқа чөміліп, өзіңменен бүгін дүрім өзгөріп. Жырғалым болдық қиялымдасың, жүрегімді сен. Табышмақты махаббатқа чөміліп, өзіңменен бүгін дүрім өзгөріп. Жырғалым болдық қиялымдасың, жүрегімді сен. Canım sana, sezimi daima. Canım sana, sezimi daima. Cırgalım ay ay, cırgalım ay, cırgalım ay ay, cırgalım ay. Cırgalım ay ay, cırgalım ay, cırgalım ay ay, cırgalım ay. Жүрегім bir өзің арналар, өзің нұрдай барlar. Canım sana, canım ay ay, çizimin daima. Cırgalım ay. Bayыздабай биразға өткөнүн көрчү дүйнөнүн бир жалбыртап кайрадан өчкөнүн көрчү дүйнөнүн артынан жокугансып бир ордунда тынч албай көчкөнүн көрчү Girgen suday şarkırap akkanın görçü düğününün Жерден beri bir ısqı bakkanın görçü düğününün Çakırıp toyga жатқансып şaşkanın görçü düğününün Бүгін mezgilden aşkanın görçü düğününün Dünya, 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 dünya
Кадырлуу телекөрүүчүлөр, мына ушуну менен дагы 7-чи сезонубуздун 16 жумасы соңуна келип жетти. Албетте эле адаттагыдай сиздердин кызматыңыздарда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын жамааты Назира Гүлжана жана мен Санжар Мыкыев. Көрүшкөнчө Салам Кыргызстан!